Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алдыңарбы? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү математика сабагыбыздын темасы кошулуучулар сумма. Сабактын максаты кошулуучулар жана сумма түшүнүктөрү менен таанышасыңар, ой жүгүртүүңөр, оозеки эсептөөңөр, өз алдынча мисал маселе иштей алууңар өнүгөт. Биримдүүлүккө, тактыкка, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Балдар, эми сүрөткө көңүл бурабыз. Кыздын колунда 3 кызыл шариги бар. Баланын колунда көк шариктен канчоо экен? Баланын колунда 2 көк шарик бар. Эми бул сүрөттөр боюнча схема түзөбүз. 3 кызыл шарикке 2 көк шарикти кошобуз. Баары 5 болду. Дагы кандай жол менен айтсак болот? 3кө 2-ни коштук, 5 болду. 3 кошуу 2 барабар 5. Же болбосо 3 кошуу 2 5ке барабар деп айтсак болот. Балдар, биринчи кайсы сан турат? Ооба балдар, биринчи 3 саны турат. Бул 3 санды биз кошулуучу деп айтабыз. Ал эми экинчи сан бул 2. 2-ни дагы кошулуучу деп айтабыз. 5 саны бул сумма. Демек, 3 менен 2-нин суммасы 5 болот. Биринчи кошулуучу 3, экинчи кошулуучу 2, сумма 5. Өткөн сабактарда сызгыч менен кошконду үйрөнгөнбүз. Бүгүн дагы ошо сызгыч менен кошобуз. Азыр 2ге 2-ни кошконду сызгыч менен үйрөнөбүз. Демек, балдар, 2 санынан баштайбыз. Ошондо балдар, кайсы тарапты көздөй жылабыз? Ооба балдар, оңду көздөй жылабыз. Себеби кошуу белгиси турат. 2ге 2-ни кошуш үчүн 2 кадам алдыга жылабыз. Биринчи 1 кадам, андан кийин 2 кадам жылабыз. Демек, 2 жана 2 сандарынын суммасы 4 болот. Балдар, математика китебибиздин 86 бетин ачып, номер 1 мисалды карайбыз. Ар бир суммадагы биринчи жана экинчи кошулуучуларды ата жана суммасын эсептеп чыгар дейт. Бул жерде балдар, биринчи кошулуучубуз 4, экинчи кошулуучубуз 2. Тегерекчелерди санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, балдар, 4 жана 2 сандарынын суммасы 6га барабар экен. Номер 1дин калгандарын чыгарабыз дагы дептерибизге жазабыз. Дептерибиздин четинен 10 клетка санап, 11-ге бүгүнкү числону жазабыз. Дептериңердин четинен 2 клетка калтырып, номер 1 деп жазабыз. Бул сүрөттү карасаңар, балдар, кандай кылып туура жазыш керек экени көрсөтүлүп турат. Ушундай кылып сулуу, таза жазабыз. Калган эсептерди дагы өз алдыбызча чыгарабыз, балдар.